ай. Жалғызда тартқан көпірі, жолықпай келген әр қыз, жоқ есе ата мекенге, жолықпай келген шәр қыз. Атамырыз теңірдегі көктегі, армақ болып текте тура көздері, кезетеден емдегенше қалушы ерендірді, ер ойыны көпірі, ер ойыны көпірі. Жалғызда тартқан көпірі, жоғалтпай келген әр қыз, жоқ есе ата мекенге, жоғалтпай келген шәр қыз. Ошентип бүгүнкү күндүн акыркы оюну, төртүнчү оюну Сарыөзөн Чүй Мурокко Суу Самыр командасынын өзөгүн түзгөн балдардан чогулган команда жана ошондой эле Ысык Көл областынан келген Кабылан 2 командасынын оюнуна көрмөкчүбүз. Бул эми 2 команда экен. Көк түстө Кочкол көк бул Ысык Көл командасы. Ачык көк болсо бул Сарыөзөн Чүй командасы экен. Эми чекесинен балдарды тааныштырып кетсек, мынакей оюн башталды. Ысык Көл Кабылан 2 командасынын капитаны Иманбеков Акбар. Аскаров Аскат 93-жылы бала бул атақты Туман деген ат менен Нуру ойноп эле, Кошкет Нурмамет ушул ат менен мынакей чыккан экен. Азыр акырындан чабуулун баштады. 3-чү номерде Жакырбеков Нурбек, 4-чү Жакырбеков Кенже, 5-чү Кепиров Жээнбек, 6-чы Балбаков Алтымыш. Көрөтасыздар, мынакей 1-чи улак түштү. Мынакей эртеден бери айтып аткан казан көзү кошо түшүп койчу деп аткан мынакей Аскаров Аскат Сарыөзөн командасына 1-чи улагын алып келди. Ысык Көл Кабылан командасынын тааныштырып дагы 7-чи номерде Жороев Кылыч, 8-чи номерде Байелев Нурбек, 9-чы номерде Курманбек уулу Жаныбек, 10-чы номерде Кадырбек уулу Бейшеке, 11-чи Боот уулу Азим, 12-чи Бешимов Тилек. Бул жерде дагы бир бала кошулуп калган экен. Иманалиев Канат 13-чү болуп, негизи 12 бала болуш керек эле. Мынакей оюндун башы 1-0 Сарыөзөн Чүй командасы алдыда. Эмесе Сарыөзөн Чүй командасынын оюнчулары менен тааныштырсак, 1-чи Албаев Тыныч, Султан уулу Кылыч, Кубаныч бул билесиздер Байтур менен ошо бирге бир ойноп жүргөн жигит. Атактуу 2-чи команда, 2-чи номерде 3-чү Юсупов Нурбек, 3-чү 4-чү Мукаев Тилек, ошол жанагы Достук командасындагы мындай бир тууган энеси белек ойноп жүрөт Мукаев. Булар дагы Кабылан Суу Самырда ойноп жүргөн жигит. 5-чи Фархатта жакшы тааныйбыз барыбыз. 6-чы Аскаров Аскат, азыр 1-чи упайдын ээси, ушул эсепти ачкан. 7-чи номерде Кочкеев Нурмамбет Нуру Lexus аты менен чыккан экен. Нуруну да барыбыз жакшы билебиз. Азыр мынакей азыр улакты басып жүргөн Иманбеков Айбек 12-чи номерде мынакей 2-чи улактагы салынын гана калды. Жок, Тилекке каршы түшпөй калды. 8-чи Мусаев Урмат спринт деген ат менен бул ушул мурунку Кабылан командасында БТР менен ойноп жүргөн жигит. Кыргызстан курама командасында ушу бирге бир ойноп жүргөн Насыпаев Азат. 9-чу номерде 10-чу Тыналиев Рустам. Тыналиевди билесиздер, ошо атактуу Суу Самыр командасынын өзүнөн түшкөн негизи эң биринчи эң кыйын деген улакчылардын бири. 11-чи Исалиев Мирлан, Телтор менен ошондой эле Иманалиев Айбек жогоруда. Мынакей Байтур чыкты. Байтур да ошол жана Ахиллес сыяктуу болуп, ошо БТРдин аркасынан ошо бирге бир ойногонго аябай машыккан аттардан болуп келатат. Кубаныч уулу Кубаныч дагы өзү аябандай жакшы тең улакчылардын бири. Мынакей карасаңыздар аттардын деле бул ошо бирге бирде бала ойнобой эле ошол ат ойнойт дегенге дагы айтса туура болчудай. Кубаныч басып алды. Эки-0 Кубаныч Субан Султан уулу Кубаныч. Бул дагы ошол такымына улак тийип, колуна улак тийип калса, такымы канчасы бош кетпеген ошо кыйын жигиттердин бири. Мына
жаш жигит 1992-жылы тирилген. 2-0 Sarıgön Çuy komandası azırça aldı da. Иманалиев Акбар кече күнү аябаганда жакшы оюн көрсөттү эле. Мына алдындагы Ветерок деген аты менен өз командасын сүрөп баратат. Бул жигит дагы ар кандай көк ушунчалык тайманбай туруп улак салган жигит. Мынакей Азамат экен, өзүнүн командасы биринчи упайын алып келди. Айта кетсек, бул Кабылан 2 командасында мурунку Кабыланга айырмаланып, бул жерде башка областардан бала кошулбайт, таза Ысык көлдүн балдары ойноп атышат дешти. Акбар кыйын негизи, Акбар кыйын действительно. Жүрөк бар, анан молодец. Эсеп 2-1 азырынча Sarıgön Çuy командасы алды да. Мынакей көрүп атасыздар, кандай ылдамдык менен келип ошол улакты көтөрүп чыгып атышат балдар. Мынакей азыр эми дагы Ысык көлдүн балдары алып алышты. Жакыпбеков Кенже 4-номурда ойногон бул жигит кечээндеги өздөрү билесиздер, аябай жакшы оюн көрсөтүп өзгөчөлөндү эле. Бүгүн дагы şu тең тайлашкан 2 команда Çuy менен Көлдүн балдары оюн аябай кызык болду. Жакыпбеков Нурбеке Месси деген атак кубатып минген Нурбеке азыр улакты өткөзүп беришти. Улак аутка чыкты, эми азыр ортого түшкөн. Мынакей Байтуру менен Кубаныч Суслан уулу Кубаныч дагы чыкты Sarıgön Çuy командасынан. Блин, такыр тил көнбөйт да, суу самыр деп элечи уларды. Мынакей көрдүңүздөр, ушу Байтурдагы тайманбаган ат. Кадырбек уулу Бейшекке $1 деген аты менен мынакей Жорго экен. Өздөрү көрдүңүз, чыгып атканда өзүнүн командасын чыктап барат. Эми мынакей Кудай сактай көр. Насбеков Азат азыр. Мен азыр улакты өткөзүп беришти. Акбар Иманбеков Ысык көл Кабылан 2 командасынан капитаны. Көрөсүз, может, мүмкүн азыр дагы бир улак жаралып эсеп такталып калаттыр. Салиев Мирлан азыр. Мынакей көрүп атасыздар, ушул Акбар аты менен жыгылып кайра турса дагы улакты такымынан чыгарбай басып туруп атат. Ушундай таланттуу бир баатыр жигит. Улак менен кайра туруп атпайт, баскан бойдончу Акбар айван блин.
Сусамыр Сарыөзөн Чүй командасынын oyuncusu Аскаров Аскат Туман деген аты менен барына белгилүү болгон азыр мен деген аттардын бири мынакей 3-чү улагын таштап кетти. Өзүңүздөр байкап аткандай мына кийинки кыргыз көк бөлөсү аябагандай темпте, шамдыгай, муштудай ылдамдыкта ойындар өтө башташты. Бул жерде улак эңгенден кийин ушул такымга басканга үлгүргүчө алдындагы аттар шамалдан ылдам казанга чейин жетип барышат. Кубаныч менен Байтур, Карпек уулу Бейшеке, бул да доллар деген аты менен мынакей эки ат бирге бир ойноп атышат. Кубаныч сөйлөмөстөр мындайлар улакта боло берет. Oyun болсо улантууда. Эч кандай элеже бузуу болгон жок бул жерде. Эми азыр болсо ошо Туман менен Аскаров Аскат. Рустам Туналиев экен. Рустам Туналиев өзүнүн комбат деген аты менен азыр басып алып. Рустам Туналиевди да билебиз. Сусамырдан чыккан аябагандай чоң улакчылардын бири. Сусамырлыктарды дагы ошо кышы менен булардын айыл кылып, өздөрүнүн биринчилиги бар, кубогу бар. Ошо чейин улак кылып ойношот. Бир дагы турнирлерде эгерде команда чачырап кетсе да булар башка команданын составына келип ойноп оюн көрсөтүп жүрүшөт. Кыргызстан курама командасынын мүчөсү Рустам Туналиев. Ошол баягы биринчи Азиянын биринчилигинде ошол Астанада өткөндө ошол Рустам Туналиевди Нурманбет Койчугеев мынакей өздөрү көрүп атасыңар, Lexus деген аты менен барына таанымал болгон ат менен чабуулга кирди. Рустам Туналиевди ошол казак боордошторубуз 5 мүнөттүк айып мамысына чыгарып салып, биздин командага кичине күч келип калган баарыбыз билебиз. Ошо нааразычылыктагы кептер айтылып жүрдү. Бирок эми канча дагы эреже деген эреже экен, калыстарга баш ийиш керек. Бул жерде дагы Нурманбет Койчукеев эми баардык калайык жұрт Нуру деп таанышат. Алдындагы аты дагы өзү дагы арасына келишкен жакшы улакчылардын бири. Төртүнчү улак 4-1. Үчүнчү улакпы? 3-чү улак. Жанагыны жаратпай койчу да. Кечиресиздер, 3-чү улак экен. Ошол бир ташталган улакты калыстары жараткан эмес экен. Ошо айлампага 2 улакчы кирип кетти деп 3-1 Сарыөзөн Чүй командасы азырынча алды да. Бул эми 2 Ысык көл Кабылан 2 командасында дээрлик бардыгы жаш балдар, бирок көрүп атасыздар кандай жерге иштегендери, казанга алып барып салганы. Булардын капитан командасы Акбар Иманалиев аябагандай жаткан чоң улакчылардын бири. Мынакей ушундай карсылашкан дододон улакты көтөрүп чыккан Бешке Фархат азыр улакты алып чыгып оң такымга басып алды. Фархат дагы ушул кыргыз элине таанылып калган чоң улакчылардын бири. Мынакей көрүп атасыздар, ушул улакты жулуп алганга жараган, казанга кирип улакка таштаганга жатыккан балдардын баарысын бирден бууп, аябагандай жакшы тактикага үйрөнгөн. Баягыдай күчкө салмай жок азыркы көкбөрүдө
бардыгысы ушул атайын жасалган. Мынакей карагылачы, кесип аткандарын бардык эрежелери менен. Мынакей 5-чи, 4-чү улак 4-1, эсеп 4-1 Сарыөзүн командасынан балдар дагы өз командасын алдына карай сүрөй башташты. Ромыс Көл Каланын 2 командасындагы оңой олтон жигиттер эмес, булар жаш болсо дагы айгандай тажрыйбалуу улакчылар. Аскаров Аскат ошо өзүнүн туман менен азыр улакты басып алып жүрөт. Эмче азыр өнөктөштөрүн издей башташты. Кабыландын Акбар Иманалиев азыр улакты басып алган экен, мына чабуулду баштады. Бул жигит дагы Кыргызстанда аты чыгып калган жигиттердин бири. Мынакей Рустам Таналиев комбат деген аты менен мынакей 6-чы, 5-чи улакты салганы кетип баратат. Курманбекұлы Жаныбек 9 номердагы өзүнүн Асман деген аты менен мынакей улакты биринчилерден болуп чаап алды. Эми шашпай такымга басып, акырын чабуулун баштайт.
Мынакей. Эки команданын тең тажрыйбасы мыкты экени көрүнүп турат. Бири-бирин бууп, ошол бирден улакчыны кармап жекеме-жеке калтырып, ошо экөө кандай сонун. Кудай. Салиев Мирлан азыр биринчи таймдын аягына келип калдык. Улак Нурманбет Койчукеевди. Нуруда мынакей эми Нуру өз командасында дагы бир улак алып келгени калды окшойт. Алты бир алдыда Сарыөзөн Чүй командасы мындай ушинтип биринчи таймдагы аяктады. Биз болсо эми бир кичинекей тыныгуудагы кездер менен кайра жолугушабыз. Сарыөзөн Чүй ысык көл кабылган командасынын экинчи бөлүгү башталды. Эсеп болсо 6-1 Сарыөзөн Чүй командасы алдыда. Мынакей эми оюн кызуусуна кире электе дагы бир жолу ушул балдар менен тааныштыра кетелик. Мынакей барыңыздар көрүп атасыздар. Урмат Мусаев 8 номерде ушул ысык көл Сарыөзөн Чүй командасында ойноп аткан экен. Спринт деген ат менен эми азыр болсо Кабыландын ысык көл Кабылан 2-нин балдары басып алып ойноп атышат. Улакты капитан командасы Акбар Эманалиевке өткөзүп бергенге үлгүрбөй калды. Мынакей эми шашпай. Ай азаматтар, мынакей 6-2 ысык көл областынан келген Кабылан 2 командасы өздөрүнүн командасына дагы бир упай алып келишти. Сарыөзөн Чүй командасында oyuncular менен тааныштыра кетсек, биринчи номерде Алыбаев Тыныч, Нарго деген аты менен экинчи Султан уулу Кубаныч, муну жакшы билесиздер. Байтур деген аты менен ушу бирге бир ойнойт. Үчүнчү Юсупов Нурбек, Жиган деген аты менен, төртүнчү Мукаев Тилек, Эрке Тору аты менен, бешинчи Бешеге Фархат Койгөрөң менен, алтынчы Аскаров Аскат Туман менен, жетинчи Койчукеев Нурманбет Нуру, бул Лексус менен, сегизинчи Мусаев Урмат Спринт менен, тогузунчу Насыпбеков Азат Айтумар менен, 10-чу Тыналиев Рустам, атактуу Тыналиев Рустам бул Комбат деген аты менен экен, 11-чи Мирлан Рысалиев, Телтору менен 12-чи Иманалиев Айбек, Агуэра деген аты менен ойноп аткан экен. Улак азырынча ортодон дододон алынып чыгып элек. Эгерде азыр ушу 1 мүнөттүн ичинде улак көтөрүлбөсө, мынакей кайрадан оюн ортого келип бирге бир оюн башталмакчы. Ортого ушул 10-чу номерда Карыбек уулу $5 деген аты менен Көл Кабылан 2 командасынан жана барыстан белгилүү ушул Байтур деген ат менен ойногон Султан уулу Кубаныч, бул дагы Суу Самарда ойноп жүргөн аябагандай жакшы ийгиликтерге жетишип жүрдү. Азыр эми мынакей ушул командасы менен Сарыөзөн Чүй командасында ойноп өзүнүн командасынын намысын коргоп жүргөн жигит. Жаш 1992 жылкы Кадырбек уулу
5-2 болсо 96-жылкы бала экен. Ушу жаштыгына карабай, ушу эки бала тең жакшы оюн көрсөтүшүп, Кыргызстандан менмендиги жигиттердин арасын толуктап жүрүшөт. Байтур менен Кубаныч алды, башталды. Эмче 7-улак салынып калды. Мынакей көрүп атасыздар. Байтур уулу Кубаныч минген аты Байтур. Экинчи таймдын ушу 4-мүнөттүн аягында эсепти өзгөртүп 7-2 сени келтирип койду. Скөл областынан келген Кабылан 2 командасынын капитан командасы Иманбеков Акбар, биринчи номерде, экинчи Садаев Ринат, минген аты Атаман, үчүнчү Жакыпбеков Нурбек, Месси менен Жакыпбеков Кенже, 5-чи Кемперов Жээнбек Мырс деген ат менен ойноп атышат. Мынакей скөлдүктөр дагы да болсо ушу дододон кайрадан убакыт түшүп калды. 6-чы ордо Балбаков 60, Мерген деген ат менен 7-чи Жоробеков Кылыч, 5 Кышка деген ат менен чыккан экен. 9-чы номерде мынакей Курманбек уулу Жаныбек Асман деген аты менен азыр улакты алып чыгып оң такымга басып алды. 10-чы номерде Карбек уулу Бейшекке доллар жана ортого ойноп аткан, бирге бир ойноп аткан жигит ошол 11-чи Болот уулу Азим Тата деген аты менен Бейшембек Тилек Памир жана ошондой эле дайвер оюнчусу Иманалиев Канат, бул Акжал деген оюнчу келген. Бул резервде турган бала окшойт. Негизи жол боюнча 12 гана бала катышышы керек. Азыр эми мынакей Бейшекке Фархат улакты жылып алды. Фархат дагы ушул карысы бийик, карысы күчтүү жигит. Эми азыр Тыналиев Рустамга өткөзүп берди. Кечинен бери ушул көкмөрдө байкап атасыздар. Эгерде ушул улакты жылып алганга кичине болбой баратса, оюнчулар аутка сүрүп чыгып, анан өздөрүнүн ишенген балдар менен ушул жеке-жеке оюнда бирде-бир ушул улакка эңип алабыз деп ушундай аракеттерди кылып атышат. Кочкеев Нурманбет, Нуру азыр Lexus менен ошондой эле доллар менен Бейшекке Кадырбек уулу Бейшекке чыкты. Нуру алды. Эми мынакей оюн эми Нуру өзүңөр билесиңер, жакшы улакты ийип калса, ат создуктуруп алдындагы аты да Lexus аябагандай чыдамкай катуу чуркаган аттардын бири. Кабалтең анча-мынча аттын урганына деле көп маани бербеген чоң ат. Мына эми Нуру дагы өзүнүн чабуулун баштады. Скөлдүктөр дагы мынакей тең калбай ушулар менен бирге Lexustу Нуруну токтотуп жаткан жигиттер, булар дагы оңой жигиттер эмес. Ошентип 8-чи улактагы түштү. 8-1 алды да Сары Өзөн чүй командасы. Эми буларды бардысы текше Кыргызстандын курама командасында ойноп жүргөн жигиттер. Көчмөндөр оюнда дагы Кыргызстан 1, Кыргызстан 2 командасында ушул жигиттер ойногон, бүтүндөй түрк элине таанымал болуп, канча деген ийгиликтерди алып келип беришти. Урмат Мусаев мынакей Спирит деген аты менен ушул
Кыргызстанда БТР'де мине болуп ошо Кабылан командасында канча деген жигиттерди жаратып, Кыргызстандагы курама командасына өнүп жүргөн жигит. Азыр болсо эми ошо ортодон улакталып чыгып, Кочкеев Нурманбетке Нурга өткөзүп берди. Бир убактарда билесиздер, ушул улакчыларга да кээде кол келет, кээде кол келбейт. Бирок мына бүгүн Сары Өзөнчүй командасындагы ойноп аткан Нурларга дагы жакшы бир ийгиликтер коштоп турат окшойт. Азамат экен мынакей кайра жүрбөй жылып кетти. Улак Рустам Тыналиев жылып чыкты. Мынакей сол такымга басып алып, Рустам азыр комбат менен атты создуктуруп өнөктөштөрүнө мүмкүнчүлүк берет. Бирден баланы бууганга бул эми бардык эле командаларда ушундай жакшы ыкма болуп калды. Ушул ыкманда башы жанагы бардык командалар шыгап, коробка кылып салса, ушул Бөрлүү командасы ушинтип баштаган, ушундай стиль менен ойноп, тактика менен ойноп, азыр ушундагы бардыксы ушул тактикага көнүп башташты. Акыры бирден бууп туруп жалгыз барып калган. Сапоса 8-2. Сары Өзөнчүй командасы алдыда. Экинчи таймда эле азырынча менимче аягына чыгып калды. Рустам Тыналиев азыр эми комбат деген ат менен аттын башын кое берди. Өнөктөштөрү бирден улакчыны азыр бууп турган убак. Мынакей 9-чу улак 9-1 Сары Өзөнчүй командасы алдыга ашып чыкты. Менимче эми бардыксы кулайдан, бирок Сары Өзөнчүй командасына эми кулап жетиши менимче кичине кыйыныраак болуп калды окшойт. Акбар Иманалиев бардысынан биринчи болуп улакка жетип улакты басып алды. Бул жигитте дагы бардыктар билесиздер, бою кичирээк, арык болгону болсо ошол такымына улак тийип калса канжыгасы куру кетпей улак салып жүргөн жигиттердин бири. Ошол экиге баргыс бирөө бар деген мына ушул жигит. Көрүп атасыңар, азыр баарлап ушул Сары Өзөнчүй командасынын оюнчулары баардыгысылап ушуну такымынан жол албай атат. Ушундай күчтүү, жүрөктүү жигиттердин бири. Аут. Акбарды Сары Өзөнчүйдүн балдары азыр аутка сүйрөп чыкты, бирок өзүңүздөр көргөндөй көрдүңүздөрбү? Ушул улак кандай басса ошол бойдон кайра алып келип таштап атат. Кадырбек уулу Бешеке доллар менен азыр ортого Суу Самыр командасынан Урмат Мусаев Спирит деген аты менен чыккан экен.
Эми БТР жок, урматка чында кыйын болуп атса керек. Мына алып чыгып эле азыр өнөктөштөрүнө берип, андан ары чабууду улантканга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Ошо ортодон да улак алып чыккан. Бул азыркы көкбөрүдө бул жарым жумуш. Улакты жерден көтөрүп кетиш өтө кооптуу, өтө бир кыйын туруп калды. Аттардын баарысы кыйын, аябагандай урган аттар, балдардын баары эмчил, бүт бардыксы эңкейишет. Мынакей 10-чу улакты тыштап кетишти. Рустам азыр ушул өзүнүн өнөктөшү менен биргеликте Урмат Мусаев алып чыккан улагын, 10-чу улагын тыштап кетишти. 10 азырынча ошол Сарзөнчүй командасы ийгиликке жетишип аткан учур. Жакшы эңдиле. Фархат Бейшекеев менен азыр Рустам Туналиев биргеликте Сколдун Кабылан 2 командасынан жылып алып, мынакей Фархатка бастырып берип коюшту. Көрүп атасыздар. Жеке. Мынакей жетиден бери Кадырбек уулу Бейшеке жеке-жекеге кирип ушул менимче бир эле ушул Урмат Мусаевка 2 рет алдырып койду. Болбосо алып чыгып мынакей улакты кармабай ушу такымдын күчтүүлүгү ушул басып алып чаап бараткан балдар. Рустам Туналиев мына азыр улакты такымынан чыгарып булит деп коет. Эми азыр көрөбүз комбат менен кандай кылып улакты салат болду экен. 11-чи улак мынакей. Бул эми атактуу Рустам Туналиев, Суусамырдын кулуну. Он 16-чы минутта кетти. Өстөрүндө экинчи бөлүк дагы аягына чыгып калды. 3 минуттан ашыгыраак, кичине ашыгыраак убакыт калды. Эсеп болсо 11-1. Мынакей жигиттери ушунда көтөрүп чыгышат. Аскаров Аскат туманды дагы ортого тургузабыз деп, ушу бирге бир ойнотобуз деп аябай аракет көрсөтүп, бирок кичине характери кичине катуураак экен. Мынакей бирок чуркагандары, буйтагандары, имерилгендери уштай адамдай болуп, акылдуу аттардан. Эми 12-чи улакка.
Руслан Туналиевке Фархат Бешекеев азыр өткөзүп берди. Бул эми салмактуу улакты бир бала бир тобукка чейин басып ары бери ушул атын алып жүрүш өтө кыйын. 13-чү улак 13-1. Экинчи таймда аягына чыкты. 13-1. Менимче азырынча азыр эми кайсыл команда ийгиликке жетип, кайсыл команда узат тартты билинип калды окшойт. Эми дагы бир тайм бар. Экинчи таймдагы аягына чыкты. 13-1. Да биз бирке кыска убакыттан кийин кайрадан 3-чү бөлүктө жолукмакчыбыз. Ысыкөл Кавран командасы жана Сары Өзөн командасынын 3-чечүү бөлүмү башталды. Эсеп болсо 13-1. Азыр эми ушул Ысыкөл командасы жеңил узасын көрүп атышат. 12-чи номурдагы Иманалиев Айбек мынакей басып алып азыр ойнотуп атат. Агуэра деген ат экен. Өздөрү көрүп атасыздар, аябагандай кандуу жакшы ат окшойт. Азыр өткөзүп берип мынакей өзүнүн өнөктүштөрүн өткөзүп берди. Нуру басып алган экен. Лексус менен Кочкеев Нурманбет эми оң такымга өткөзүп алды. Өзүнө ыргытканына ыңгайлуу кылып. Эми Сары Өзөн командасы боюнча айта турган болсо, бул жерде Суусамыр Кожомкулда ойноп жүргөн жигиттер. Кийинчерээк Суусамыр деп былтыр сезондо ойношту эле. Быйыл эми мына Сары Өзөн деп өздөрүнүн жеринин атын чакырып, чүйдүн жигиттери баардыгы биригип алып ойноп аткан экен. Эң мыкты оюнчулар. Кудай буйрса эми ушул быйылкы 2015-жылкы Нооруз майрамына арналган Кыргызстандын биринчилигинде финалга чыгып, биринчи, экинчиге ойной турган командалардын бири ушул. Талас командасы, Бөрлүү командасы жана ушул Достук командасы. Менимче, жеке менин оюм, ушул командалар алдыга чыгып, бир жакшы бир тамаша куруп, оюн коюп берет болуш керек. Башка командалар дагы жаман эмес. Жалпы жөнүнөн келген 12 команда баардыгы тең жакшы командалар болуп атат. Ички иштер министрлигинин курама командасын бүгүн көрдүк. Аябагандай жакшы жаткан, жакшы көк бөрүчүлөр бар экен. Аларды дагы эске алыш керек. Аккала командасы мындан мурун ойноп кетишти. Биринчи ирет келип атса дагы аларды ушу бир айылдын, Тоолок Молдо деген айылдан чогулуп алып келишкен жигиттер. Мына Нурманбетов дагы ошо 14-чү улагын салып койду. Бул жигит да ушул жогоруда мен айткандай Урмат Мусаевке окшоп ушул такымына колуна улак тийип калса канжыгашып бош кетпей ушул улак салып кеткен жигиттердин бири. Бир убактарда билесиз ушул улуу Манас оюндарында Суусамыр командасы менен ойногондо аларда жакшы жетишкендиктерге жеткен, бирок ушул Кочкеев Нурманбет жаңы Лексус менен
ойноп көп ийгиликтерди жарата албай калган. Рустам Тыналиев Кыргызстандагы 2 улакчы болсо ушу бирөө болсо дагы өзү ушул улакчы көпчүлүк Көкбөрүнүн көрөрмандарын бардыгысына таанымал болгон жигит. Мына оң такымга өткөзүп алды. Зор билесиңер, бул оң солдон бирдей эңип оң такым сол такымына тең басып жүргөн бала, бирок эми азыр ыргытканына улакты салганын ыңгайлап ошо оң такымга басып алды көрүнөт. 3-чү тайм Сары Өзөнчүйдүн балдары эми шаша турганда эч жагы жок. Убакыт буларга өткөнү кызык. Рустам Тыналиев мынакей өзүңөр көргөндөй эле өнөктөштөрү жол ачып бергенге аракет кылып атышат. Монтип келип туруп. Менимче азыр кичине шашып койду окшойт Рустам. Эки команданын формалары бирдей көк түстө, ачык көк, кочкул көк болгондуктан ат чаап келаткан балага мүмкүн байкалбай калганбы. Урмат Мусаев азыр жабышып алган экен улакка. 8-чи номерда Кабылан, атактуу Кабылан командасынын негизги оюнчуларынын бири. Өзүңүздөр билсеңиздер, ушул атактуу БТР деген көлдөн чыккан 1-1 кыргыз казакка бербеген аттын минип алып ойночу эле. Мына эми азыр аты жыгылып ушул Спирит деген атты минген экен. Аябай аттан кор болуп атат окшойт. Акбар Иманалиев Скөл командасынын капитан командасы улакты басып алган экен. Чыныгы улакчы мынакей боюнда кичинекей арык болсо дагы өзүндө болгон улакты көтөрүп алып басып жалгыз улакты салган ушул бала. Көрөсүз эми Акбардын эмгеги баланып калар бекен, өнөктөштөр түшүнөт болду бекен. Кес. Азамат, таң, Азамат, мынакей Акбар Иманалиев айтпадыкпы? Ошо 1-чи номерде ойногон. Ошо Ысык көлдүн намысын деп келген жигиттердин бири. Мынакей Акбардын атын кармап турат. Рустам Тыналиев чыныгы жигитчилик кылып, улак салып кеткен баланын атында кармап, атка мингизип койгон ушул кыргыздын салты. Каршылаш болсо дагы мына улак учурунда 20 мүнөт булар бири менен бири душман катары ойносо дагы улактан кийин, оюндан кийин кадимкидей дос болуп, чогуу отуруп чай ичип, биринин кемчилигин, биринин жетишкендигин айткан жигиттер. Кудай сактай көр. Бирге бир оюнунан баштала турган болду. Эми мынакей азыр Султануулу Кубаныч чыкты Байтур менен. Ошондой эле Кадырбек $5 менен мына эки тең аябай эңимчил. Бирок эми кээде ушундай эч кандай тоскоолдук болбосо дагы ат басып алып улак көтөрүлбөй калат. Мына азыр өзүңөр көргөндөй. Кубаныч Байтур менен азыр алып чыкты улакты.
кайрадан Сусамыр Аскаров Аскат экен. Өстөр көрүп атасыздар. Сарыөзөн командасында ушул эң биринчи улакты жараткан oyuncu. Tezkerce kaydadı mı? Улакты эми Кочкеев Нурманбетке өткөзүп берди. Lexus менен Нурманбет дагы эми азыр Нуру кичине убакытты созгонго аракет кылат болуш керек. Азыр бирткеден кийин элбасы ушул тайгазанда тегеленип туруп алат дагы, анан өнөктөштөрүнө бирден баланы бууганга мүмкүнчүлүк берет. Ал жерде эми өнөктөштөр деле даяр. Азыр Нуру эми азыр акырын казанды өстөй атын башын кое берсе да боло турган. Şut kaç oldu? 14 oldu. 14 bire. Мирлан Рыспаев, Рысалиев азыр өткөзүп алды. Өзүнүн тил торусу менен эке көргөндө улактында шыйрагы сынып жулунуп калган экен. Эми аны да кармап тартыш өтө кыйынга турат улакчылар үчүн. Bazı komandaların yetekçileri bu oyunculardan gün özümüzü toplarız, bu günün cinsini sararız. Erkenki günün narlar bu kadar taktat ama ki bu kadar çalışır, bu kızarmadan bize çoğrakat ve bulundu oyunların ayağına çıkartayız. Bu oyuncudan bir buraya bir de bu oyunun ayağına çıkart. Erken güzel bir saat onda olsun biteyiz. Erken grup balık oyunları ayağına çıkart. Grup oyunlar var. Daha bir yaşlar bunu sayın. Азамат мынакей дагы бир очкону, дагы бир упайды Сусамыр деп элек болчу. Дагы бир упайды Сарыөзөн командасы өзүнүн капчыгына алып келишти. Азыр эми так эсеп канча болгонун бул жерде отуруп мен деле билбей калдым. Кыясы Скөл Кабылан командасы аябай жакшы оюнду көрсөтүштү. Бул жигиттерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жакбек Кенжебек 4-чү атасындагы. Азыр Тилек Мукаев булар дагы ага эне бирөөсү, ошол иниси Белек азыр Достук командасында ойноп атат. Тилек дагы аябай жүрөктүү жигиттердин бири. Айбек Иманбеков бул дагы жерге, Иманалиев аябай жерден эңимчил балдардын бири. Азыр эми бир чабуулчуга өткөзүп берет болуш керек. Жок, азыр өзүнүн Агуэрасы менен чабуулду баштады.
өзүңүздөр баамдап аткандай ушул күй армандарындагы арасында мындай кыл тиңдей кыл деп айткан билармандарыбыз да көп болуп атат. Бирок эми айткан менен ушул көк бөрүгө кирип улак тартыш өтө кыйын. Бул жерде эми атка минген балдардын баардыгысы эле ойной бербейт. Жүрөгүндө жалы бар. Ушул аябагандай атка такымы бекем, көчүгү бекем балдар ушинтип улактап, улакчаап улак ойношот. Мына Ысык-Көлдүн балдары дагы азыр. Фархат азыр. Ой, азыр Азим болот улуу Азим азыр улакты Фархаттан жылып алды. Урмат Мусаев азыр улак менен өзү бүгүнкү оюнда ушу аты жарашпай Урматтын дагы жакшы оюну жүрбөй жатат окшойт, бирок өз командасына бир упай алып келген. Азаматтар ошентип дагы бир упайды Сары Өзөнчүй командасы өздөрүнүн күйөрмандарына да бир упай алып келди. Булит таки Нуру азыр жекеме жеке чыгып баратат. Дагы бир улакты Сары Өзөнчүй командасы өзүнө топтогонго жетишти. Курманбек уулу Жаныбек мына көрдүңүздөр биринчи эңкейгенде улакты түшүп кетти эле, мына кайра көтөрүп, кайра түшүрүп калды. Ысык-Көл калган командасынын балдары жерге аябагандай жакшы иштеп көнгөн балдар экени көрүнүп турат. Ушул эми жаш балдар булар эми келечек алдыда. Мына жигиттин жигити мына ушундай кармашта тартып кетет. Үчүнчү таймдын бүтөрүнө дагы саналуу мүнөттөр калды. Ошо 1 мүнөттөн ашыгыраак убакыт калды. Оюн аябагандай кызыктуу болду. Ошол тажрыйба баары бир эң алгачкы тажрыйба экенин дагы бир жолу мына Сары Өзөнчүйдүн балдары тастыктап кетишти. Урмат Мусаев. Айтты Азамат, мынакей атактуу Урмат Мусаевди кайрадан сүрүп чыгарышты.
Акбар Иманбеков мынакей жакшы эле улакталды эле. Бул жигитти дагы барысы көкбөр ойноп жүргөн балдар жакшы таанышат. Көрөрмандары бар өзүнүн. Муну дагы ушул жинди Акбар деп дагы коюшат. Эчтекеден коркпогон, эчтекеден жалтанбаган жигиттердин бири. Мына ушинтип бүгүнкү оюндардын чечүүсү бүттү. Сусамар мурунку Сусамар командасы Сарыөзөн Чүй командасындагы жеңиши менен 17-1 эсебинде оюн аяктады. Эми бардык Сарыөзөн Чүй командасынын көрөрмандарын куттуктап кетмекчибиз. СКЛ командасына дагы ийгиликтерди каалайбыз. Биз болсо мына эми эртеңки оюндарга чейин сиздер менен коштошмокчубуз.